koyuverse koyuverse. Biz koşa gelgenmiz mana. Uçukta emas deyim. Bizden ekten koyuversek gideverir. Кезек талашып жаткан бул жарандар унаасын каттатууга келишкен. Алардын бири бир күн мурда келгенин айтса, дагы башкасы таңкы 7ден бери күтүп турганын билдирди. Дээрлик 500-600 метрге созулган узун кезек Унаа мамлекеттик мекемесинин Ош облустук бөлүмүндө орун алууда. Күтүп турабыз ошол жерде. Бүгүн кезек жетеби сизге? Жетип калса керек деп отурабыз. Эми база иштебей калды деп атат, башка деп атат, ошону карап турабыз да. Учур жетеби силерге? Үмүт кылып турабыз эми жетсин деп. Биз башка жактан келгенбиз тем бойлуу. Азыр келип койдук. Качан жетет билбейбиз. Канча мүнөт болду келгениңиз? Жарым саат болду. Жылып атабы машиналар? Жок. Мен келер жылы. Кайра каттоого келгендердин арасында жаш балалуулар, оорлуулар жана жумуштагы жарандар бар. Алардын айтымында мекеменин базасы убактылуу иштебей калган. Азыр 2 саат биз турабыз. Дагы башка бирөө турат 2 саат. Иши бары бар. Мен да ишке кеч калдым азыр. Машиналарыбыз күтөбүз, аялыбыз күтөт, балдары бар, ооргандар бар. Эми ошону чечип койсо жакшы болот да. Азыр караң. Биякта 10 чакты машина бар, ичкерде 10 чакты, 20. Аягыда арада көп машина турат. Учурда Ош облустук унаа мекемесинде 6 терезе жарандарга кызмат көрсөтүүдө. Бирок узун кезекти эске алганда бул дагы аздык кылууда. Адистер бир жаранды тейлөө ар кандай убакытты алаарын айтышты. 5 минутта, 7 минутта, 10 минутта кебиркилердин жанакы оплата кетип калып, акчалары жетпей калат. Анан акчасын издешет. Ар кандай болот, мындан сыртка чыгып кетишет. Мелерин келе сымат этпей келишет. Сымат эткенин кетип калышат. Ага убакыт кетип калат. Кассага барат. Кассада акчасы жетпей калат. Аны дополнительно кошуп тактап төлөп кеткичине 20 минут, жарым саат ар кандай болуп кетет. Мекеменин адиси Алмаз Аттокуров жаңы жылдык эс алуу күндөрү унаалар көйүп кеткенин билдирип, 2-3 күн аралыгында бул абал жоюлат деп ишендирди. Мындай кезек биз ошо 7 күн эс алган үчүн көбөйүп атат деп ойлойбуз. Биз штаттык режимде мына бүгүн баштадык, круглосуточно. Кудай буюрса, бир 2-3 күндө мындай кезекти жок кылганы аракет кылабыз. Биз 24 саат иштеген үчүн 3 смен болуп иштейбиз, Кудай буюрса. Аталган ишкана бир күндө 350ге чейин унааны каттоодон өткөрөт. Мекеме мындан ары күн сайын 24 сааттан иштөөгө өттү.